Кыргыз жери көркөмдөөсүң келишкен, көлүң тунук каз өрдөгүң ээрчишкен, күмүш сымал көбүктөнүп сууларың, канча жанга өмүр жашоо беришкен. Кыргыз жери кереметсиң эзелтен, кызыгышып көркүңө баа беришкен, карагайлуу арча жытың аралап, кыраандары өз мекенге берилген. Кыргыз жери көкмөк жашыл шибердүү, колдо жасап салып койгон келемди, кокту колот тоо борунда жайнаган, кызыл тазыл гүлдөрүң бар иреңдүү. Кыргыз жерим аскаң тийип асманга, көркү сонун булутуңда асманда, көз ялткан көк кашкадай булагың, көөдөнүңдү керет ичсең башкача. Кыргыз жерим аркар кулжа жайнаган, көк туланга төрт түлүгүн айдаган, кекилик чил уларларың уйтулдап, көк жоолордо түркүн куштар сайраган. Кыргыз жерим жайлооң сенин кулпурган, кызыктырат тээ алыстан бурулсаң, кымбат көрүп меймандашып коногун, кыз келини кымыз каймак сунушкан. Кыргыз жерим кылымдарга сакталып, көркөмүңө көрк кошулуп баркталып, көөдөнүмдө көлдөй толкуп жашай бер, көп ырларды жазайын мен мактанып. Чыгармачылыкка, поэзияга кызыкканым ушу мектеп жашымда эле башталган экен, бирок өзүм жакшы билбейм. Студент маалында аябай көп жакшы катуу кириштим чындыгында. Себеби баягындай конкурстар болуп, ар кандай чыгармачылык немелерге катышып жүргөнмүн. Ошондо саламдашууларды, пародияларды, акыйнектерди жаза коюп, ошолорду айттырып, ошол студент маалымда эле мен өзү Жалал атындагы Пушкин атындагы педучилищени аяктаганмын, кесибим мугалим. Андан кийин ошо турмуш шартка байланыштуу Будалык айылына келип, ошол жерде жашап калдым, турмушка чыгып. Ал жердеги Бубаев атындагы мектепте 25 жыл эмгектендим. Ошол жерде өзүмдүн кесибим орто билим болсо дагы, тарбиялык иштер боюнча жетектеп, окуучуларды көп, баягындай конкурстарга, ар кандай чыгармачылык маданий иштерге алып барып жүргөнмүн. Ошондо дагы өзүмдүн ырларымы баягындай пародияларга кошуп, элдик ырларды аралаштырып алып барып, жакшы алдыңкы орундарда ээлеп жүргөнмүн да. Анан бул дагы абдан катуу киришип кеткеним ошол мына пенсияга 25 жылдан кийин бизде тоолуу аймак болгон үчүн 45 жаштан пенсияга чыгат. Пенсияга чыккандан кийин азыр Ош шаарында турам, ошо Ошко келип калып, анан баягындай акындардын группасына кошулуп калдым. Ошондо дагы чыгармачылыгым өркүндөп кетти десем болот. 3 жылдай Москвада жүрдүм. Баягы алыста жүргөнүңдө өзүңүн туулган элиңин, туулган жериңин кадыры, баркы андан биштер катуу билинет экен. Ошол жерде дагы аябай көптөгөн ырларым, сагынычтан, кусадан болгон ырларым көп жазылды, көп толкундан ырларым чыкты. Анан группаларга кошулуп жүрүп, баягы көрө көсөм болот дегендей, ар кимден ар кандай ырларды окуп, жакшы жактарын алып, дагы чыгармачылыгым өркүндөп кетти десем болот. Оттой жанып, ыш котуна табынып, өйдө төмөн ойлор менен алышып, ыр жаратуу оңой эмес чынында, ырлар өзү келе бербейт жазылып. Кээде келип катар-катар уйкаштык, кээде таппай туруп калат баш катып, кан жаныңдан жаралган өз балаңдай, калк кадырлап окуп турса жаратып. Көбү жазат түн ортосу уктабай, келе бербейт илхам деле ар кандай, окурманга жагабы деп ырларым, узун түндө изденебиз аябай. Жагып калса обон чыгат ырыңа, жакшы болсо элге сиңип чынында, жаңыларын жазгың келет ойлонуп, жактырса деп элдин коюп сынына. Жактырышып окурмандар окушса, жакшы сүйлөп үмүт берип коюшса, жаз акындар ичке катпай сырыңды, жан дүйнөңдү ырлар менен толукта. Жаз акындар ичке катпай сырыңды, жан дүйнөңдү ырлар менен толукта.